Бешик тойго бешикти ушул адам даярдап келет, Талгат. Кыздын аты Айнес. Эмне ал? Балага эмне болот? Айнес. Айнес. Көрөбүз туура жооптон. Айнес эң туура. Талгат кайрадан тандаңыз. Компьютерден 100. Компьютердан 100. Бардык окуучуларга компьютер менен таанышуу, аны кармап текшерип көрүү жагат. Ошондуктан бул предмет ар бир мектепте сөзсүз болушу зарыл. Талгат кайрадан көтөрдү. Информатика. Көрөбүз. Туура жооп. Эң туура. Талгатка кайрадан 100. Кайрадан тандайсыз Талгат. 2 эле 3 эле суроо калыптыр бизде. Суу транспорттон 100. Суу транспорттан 100 көрөбүз. Чөйрөңүз. Адам бир нече устундарды бирге байлаганда ушул транспорт пайда болгон. Гүлпери. Кеме. Мухаммед. Ошол жооп болушму экен да? Сизде да кеме кайык. Анда туура жооп көрөбүз. Эң туура экен да Гүлпериге 100. Гүлпери кайрадан тандаңыз. Кадасалдан 100. Компьютерден 200 албайсыз, бир аз ачкыңыз жогору. Компьютерден. Компьютерден 200 кеттик. Компьютер 200. Чыгыңыз мындан. Компьютер 200 көрөбүз. Азыр жашообуздун бардык чөйрөсүндө компьютер колдонулууда. Ошондуктан бул иш аракет бардык адамдар үчүн абдан зарыл. Иш аракет. Кандай иш аракет жөнүндө сөз кетти? Жооп Мухаммед. Интернет колдонуу болсун. Интернет колдонулу. Дагы жооп барбы? Жооп жок. Флеш карта. Жооп жок, анда туура жоопту көрсөтөбүз. Компьютерде иштей билүү. Интернет андан аркы эмне? Андан аркы иш-чара. Баштап биз компьютерди үйрөнүшүбүз керек. Так, акыркы суроону Мухаммед сиз тандабастан эле сизге узат. Сиз ошону тандайсыз. Кадасалттан 100 эле суроо калды. Ошону биз аз силерге ойлотобуз. Минус 200 кем көрөсүң. Кадасал. Так, жаңы туулган баланы алгач ушул сөз менен кабарлашат. Гүлпери, Сүйүнчү. Гүлпери туура жоопту көрөбүз. Гүлпериге 100 ұпай. Нурмухаммедтен жанагы раунд үчүн 200 кемдиңиз. Кемдиңизби? Так, мына урматтуу оюнчулар, урматтуу катышуучулар, биз экинчи турдун дагы соңуна келип жеттик. Экинчи турдун жыйынтыгын биз чыгарып коюуга уруксат этиңиздер. Экинчи турда Талгат мырза жалпысынан 3100 жок 2130га ээ болуптур. Андан биз 600ду кеметебиз. Ошондо 1500 жок 1630 калат экен. Жазып коюңуз. Экинчи турдун жыйынтыгы менен Талгат мырза 630 кечиресиз. Түндөгүсүнө өчүрөбүз. Нурмухаммед мырза жалпысынан 2740 упайга ээ болуптур. Андан 600ду кемитсек 2140 упайга ээ болуп турабы? 2140. Гүлпери айым жалпысынан 1500 2020га ээ болуптур. Андан 400ду кемитсек 1620. Демек, Талгат мырза менен Гүлпери айым бизде барабар позицияда бара жатат. Ал эми Нурмухаммед мырза баарынан жогору 2100 упай менен алдыда бара жатат. Кол чабуулар. Оюндун 3-чү туруна өтүп кете берели. 3-чү турда мен бая башында айтып өткөндөй сиздерге варианттуу суроолорду сунуштайбыз. Ошол варианттардын арасынан сиздер туура жоопту аныкташыңыздар керек.
Ар бир туура жоопко 100 упайдан балл беребиз. Ал эми ойлонууга 10 секунда. Анда эмес туура эмес жооп бергенде жанагы эреже боюнча эле балдарыңыздар минус алынып кете бермекчи. Так, анда эмесе биз сиздерге варианттуу суроолорду сунуштайбыз. Биринчи суроо. Жалган менен ушул нерсени жашырып болбойт. Маанайды, билимди, боюнда барлыкты, орууну Гүлбер көтөрдү. Орууну жашырып болбойт. Мухаммед сизге анда туура жоопту көрөбүз. Эмнени жашырып болбойт экен? Боюнда барлыкты, орууну дагы эптеп жашырса болот. Сол көрүнүп. Ал эми боюнда барлыкты эч качан жашырууга болбойт. Демек, Гүлбериден минус 100. Экинчи суроо. Сари кийими ушул элдин улуттук кийими болуп саналат. Арабтардын, Индия элинин, эскимостордун, египеттиктердин. Гүлбери биринчи кол көтөрдү. Индия элинин. Мухаммед сиздер Индия элинин. Анда жоопту көрөбүз. Эң туура. Гүлбериге кайрадан 100 упай. Үчүнчү суроо. Бул оюнда bir партия сет деп аталат. Шахматта, бильярдта, теннисте, доминода. Калган Домино болушу керек. Бильярд, шахмат, теннисте ондай сет деген колдонбойт. Мухаммед сиздер Жок. доминода. Гүлбери жок. Анда туура жоопту көрөбүз. Чоң теннисте. Так, калгандан 100 упай. Төртүнчү суроо. Ушул гүл жазды чакырат дешет. Жогазын роза кызгылдап байча чекей. Мухаммед. Туура жооп көрөбүз. Эң туура. Мухаммедке 100 упай. Кийинки суроо. Аталган улуттук оюндардын ичинен ушунусу айлуу түндө ойнолот. Орто көкбөрү акчөлмөк жоолуп таштамай. Гүлбери көтөрүп атат. Акчамда. Туура жооп көрөбүз. Эң туура. Гүлбериге 100 упай. Кийинки суроо. Бабыр үйү деп аталган тарыхый курулуш ушул тоодо жайгашкан. Сулайман тоодо, Тияшан тоолорунда, Күнгөй ала тоодо, Тескей ала тоодо. Талат мырза. Сулайман тоодо деп. Көрөбүз. Эң туура. Аларга 100 упай. Кийинки суроо. 2012-жыл ушундай жыл деп белгиленген. Достор жана бакыт жылы, жаныбарларды коргоо жылы, үй бүлө жана тынчтык жылы, тоолор жылы Талгат кайрадан. Үй бүлө жана тынчтык жылы деп белгиленген. Гүлбери сизде жооп? Анда туура жоопту көрөбүз. Үй бүлө жана тынчтык жылы. Туура. Талгатка кайрадан 100. 8-чи суроо. Профессионал адвокаттардын бирикмесин ушундайча аташат же болбосо аталат. Коллегия, ассоциация, альянс, союз. Альянс деп. Альянс. Сиз эмнеге таянып альянс деп жатасыз? Коллегия, ассоциация, союз деген адвокаттардын бирикмесинде колдонушу мүмкүн эмес, ал башка жактарда деле колдонулат. Ал эми альянс бул бир гана адвокаттарда колдонушу мүмкүн. Бул сиздин жообуңуз. Менин жообум. Анда туура жоопту көрөбүз. Коллегия деп коет. Адвокаттардын бирикмеси. Сиздер билесиздер, өнүккөн өлкөлөрдө бизде деле болушу мүмкүн. Бир зданиянын ичинде, бир имараттын ичинде жалаң адвокаттар отурган бирикмелер иштейт. Ошону коллегия деп айтышат. Так, кийинки суроо. Кашкулактын баласы ушинтип аталат. Чөндөлөй, борсолдой, бөжөк, чаарчык. Чөндөлөй деп аталат. Талгат чөндөлөй. Анда туура жоопту көрөбүз.
Борсолдо экен. Кайрадан минус 100. Акыркы суроо. Картада ушул кен байлык кара квадрат менен белгиленет. Нефт, алтын, уран, көмүр. Билбейм. Көмүр көрөбүз. Ülkeге 100 ұпай. Мына урматтуу оюнчулар, биз ушинтип 3-чү турдунда жыйынтыгын соңуна келип жеттик. Анда эмесе жыйынтыкты чыгарып коелу. Талгат мырза, жалпы жонунан 1830 упайга ээ болуп, андан 300 упайга айрылып 1530 упайга ээ болду. Кол чабуулар. 1530. Нурмухаммед мырза 1240 упайга ээ болду. Кечиресиз, 2200 упайга экен. 2200 упайга ээ болду. Ал эми Гүлпери айым жалпысынан 1700 жок 100 алып салсак 820. 500 кошсоңуздар 200. 1620. 1820. Белки 6 экен да, туурабы? Же 5 күн? Анда 1820. Анда эмесе, урматтуу оюнчулар, биз оюнубуздун акыркы туруна өтө берели. Акыркы турда биз сиздерге баш катырмаларды жана логикалык суроолорду сунуштамакпыз. 5 суроо жалпысы, ар бир суроого 500дөн упай. Ушуну менен оюнубуз соңуна чыгат. 4-чү турдун суроолоруна өтө берсек. Ак ит менен кара итти жараштырсак, кимисинен көп тер чыгат, Нурмухаммед? Иттен тер чыкпайт. Эмне үчүн? Себеп жаратылышы ошондой. Алар терлеш, Терди тили аркылуу чыгат. терлешпейт, Сиздерде жооп барбы? Жооп жок, анда туура жоопту көрөбүз. Иттер терлешпейт экен. Эң туура жооп бериптер, Нурмухаммедке 500 упай. Экинчи суроо. Гитарада, домбурада 6, комузда 5 сөз эмне жөнүндө болуп жатат? Тамгалар жөнүндө. Эмне? Кандай тамгалар? Канча тамгалар кетти? Ошол аталыштарда канча Тамга кетти. тамга бар деген, Анда туура жоопту көрөбүз. Алардын аталыштарындагы тамгалар жөнүндө сөз кетти. Туура жооп алынды. Демек, Гүлпериге дагы 500 упайды ыйгарабыз. Кийинки суроо, 3-чү суроо. Эмне үчүн төө момпосу жебейт? Нурмухаммед? Төөгө эч ким момпосу бербейт. Берсе жейт. Ошондуктан. Так, дагы жооп барбы? Жооп жок, анда туура жоопту көрөбүз. Анткени ага эч ким бербейт экен, эң туура. Нурмухаммедке кайрадан 500. 3-чү суроо. Китте канча тиши бар? Китте канча тиши бар, Гүлпери? Жооп бересизби? Кеттин тиши жок. Демек, сиздин жооп Тиши жок. тиши жок. Жигиттер, сиздерде? Менде да ошол жок. Нурмухаммедде да тиши жок. Талгашта да тиши жок. Анда туура жоопту көрөбүз. Киттерде тиши болбойт. Гүлпериге кайрадан 500. Куттуктайбыз Гүлперини. 4-чү суроо. Кечиресиздер, 5-чү сурооду сунуштайбыз. Башкача айтканда, сиздер сырдуу сандыкты назарга тутуп, эме кыласыздар, жооп бересиздер. Психологдордун ою боюнча, ал нерсе үйдө ким башчылык кылса, анын колунда көп турат. Ал негизинен аталардын колунда болот, андан соң чоң перзенттердин колуна өтөт. Бара-бара ал үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-бирине өтүп олтуруп, эң акырында кыска убакытка апанын колуна дагы түшөт. Сандыкта эмне бар? Билбейм. Бул
Телевизорда баштаган жөнүндө сөз болду. Пульт жөнүндө эмнеге таянып айттыңыз? Бул эртең менен ошо аталары телевизор көрүшөт, жаңылыктарды. Андан кийин үй бүлөдө бар жаш балдар караганда агалар алып кино көрүшү мүмкүн. Башкарып, Бескурун сериалдар берилгенде аталар колуна түшүнөт. Апаларның колуна түшүп, анан баары уктап калганда кимдер өчүрөт? Демек, апалар өчүрөт. Туурабы? Так, сиздерде жооп бар мырзалар. Сиздерде дагы пульт. Туурабы? Анда туура жоопту көрөбүз. Телевизордун пульти экен. Эң туура. Демек, Гүлпериге дагы 500 упай кыйгарабыз. Мына урматтуу катышуучулар, урматтуу оюнчулар, ушинтип биз оюнубуздун соңуна дагы келип жеттик. Анда эмесе жалпы жыйынтыкты чыгарып, жеңүүчүлөрдү аныктап коелу. Халкар мырза 4 раунддун негизинде 1530 упайга ээ болду, кол чабуулар. Ал эми Нурмухаммед мырза 3240 упай ээледи. Ал эми Гүлпери айым бизде 3320 менен биринчи орунду ээлеген. Демек, Нурмухаммед, сиз бүгүнкү оюнда өзүңүздүн активдүүлүгүңүздү көрсөтүп, экинчи орунду ээледиңиз. Сизге дагы кол чабуулар. Урматтуу оюнчулар, бүгүнкү оюнубуз ушуну менен соңуна чыгат. Анда эмесе биз бүгүнкү оюн жөнүндө оюнчулардан 1-2 ооз кеп кеңеш же болбосо ой пикир уксак. Нурмухаммед, сизде Чоң рахмат. Чындыгында мен үчүн бүгүнкү оюн буга чейин болуп көрбөгөн жаңы форматта жакшы оюн болду. Аябай кызыктуу болду да мен үчүн. Негизги бул жерде максатым жеңилүүдөн мен эч нерсе өкүнбөйм, себеби бул жерге билбегенди уят эмес, билгенге кызыкпаганды уят дегенде мен бул жерден көп нерсе билдим. Жеңсем деле ушулар билмекмин. Ушул сөзгө таянып, билбегенди уят эмес, билгенге кызыкпаганды уят. Анткени ошо биз ушу билгенге кызыгып жатабыз, ушунун өзү чоң ийгилик деп айтып келет. Талгат мырза, сизден ой болсо. Бүгүнкү оюн абдан жакшы өттү. Мен үчүн бир чоң сабак болду. Ойлогон нерсени дароо ишке ашыр деген сабакта өзүмө чоң нерсени алдым да. Себеби дегенде ойлогон ойду кичине ойлондуруп, анализдейм деп атып, мен бүгүнкү оюнда эң акыркы орунда болуп калдым. Ойлогон ойду сразу ишке ашырсаң, ошондо гана сен жеңишке жетесиң деген сөз айтып келгем. Бар оюнубуз үчүн Гүлпери айым сизден ой болсо. Бул оюн мага дагы абдан жакты. Себеби ар бир шарты кызыктуу, суроолору дагы жеңил, бизге ыңгайлаштырылган суроо экен. Өзгөчө жаккан тур бул экинчи тур болду. Экинчи турдун ар бир категориясы абдан кызыктуу оюштурулуп, суроолору дагы мыкты түзүлдү. Бул оюнда мен абдан коркуп ойнодум. Мен артта калып кетем, мен азыр жетпей калышым мүмкүн деп. Ошон үчүн оюндун аягында көрүп аракеттендим. Эмесе урматтуу катышуучулар, урматтуу оюнчулар, ушуну менен биз бүгүнкү оюнду жабык деп жарыялайбыз. Катышып бергениңиздер үчүн баарыңыздарга чоң рахмат.